Машинanın baası ушунчалык кымбаттаган сайын машина мингендердин адеп аклагы ушунчалык төмөндөп арзандап кетти. Машинаны чекенен чертип алабыз. Мына ол мындай экен, азыр мындай экен. Мына ол гибрид, мына ол электромобиль, мына ол тигинде, мына 570, мына 600, жакында барып 700 чыгат. Машинанын baасы кымбаттап мыкты болгон сайын машина мингендердин, айдоочулардын адеп аклагы ушунчалык төмөндө, кадыр барып ушунчалык арзандады. Бири-бирибизге кадырыбыз жок. Башка мусулман эмес өлкөгө чыгып, поворотуңду ушундай жандырсаң токтой калат экен. Биздикилер болсо, колуңду жаңсап атып, эшигиңди алып, колуңдун бооруңду алып токтой калса, айнага өтүп кетейинчи дегенге чейин барасың да чөгөлөп. Тиги марга жетип аткан, сигнал берип аткан, чыксаң чыкпайсыңбы, чыкпасаң эмне кылып жүрөсүң деп, машинанын ичинде кыйрыгы чейин сөгүнүп барат деги. Кичине бир адеп аклак, бир маданият оңдош керек болуп атат да. Мусулман кандай болуш керек десе, мусулман тили менен да колу менен эч кимге зыян бербеш керек. Сөгүнбөш керек, түкүрүнбөш керек. Кээ бир айдоочуларды көрөм да ушунчалык таң калам. Акыры ошодон озуп өткөнгө аракет кылып карайм. Ушул кыргыз эмес окшойт дейм да. Чындап. Менин уунамдын алдына туруп калат, түкүрүнөт, какырнат, мурдун кагат. Чегип бара жаткан тамелисин чала таштайт. Ушунчалык бир бетбактар бар. Ал үйүндө да ушундай бир балит жашайт да. Анын жан дүйнөсү кир. Жан дүйнөсү кир. Бир айдоочулар бир маданияттуу болбойлубу?